Президент Садыр Жапаровты кимдер колдогон, Крим чөйрөнү байланыштырган маалыматтардын чын төгүнү кандай? Мына ушул өңүттөгү суроолор 3 жылдан бери кайталанып, 2020-жылдагы октябрь окуясында кылмыш чөйрөсүнүн ана башы Камчы Көлбаев ошол күндөрдө колдоо көрсөткөнү соц тармактарда жазылып, президенттик шайлоону шарттаган жагдайлар тууралуу азыркыга чейин ар кандай кептер коомчулукта айтылып келет. Дал ушул маселеге байланыштуу президент жооп кайтарды. Мындай жоромолдорго чекет коюп, кезектеги берген маегинде мындайча маалымдады. Жок, ал мени колдогон эмес, ачык эле айтайын, Сапар Исаковду колдогон. Криминалдар Садыр Жапаровду колдоп атат деген жалган маалыматты ошол мезгилдеги менин оппоненттерим жана Азаттык тараткан. Алардын планы мени элге жаман көрсөтүп, шайлоого чейин оюндан чыгарыш болчу. Бирок 10-15 жыл мурдага караганда 2020-жылы элдин көзү ачылып калган эле. Андай ушактарга ишенбей калышкан. Кандай маалымат болбосун өздөрү талдап, тактап, чын бышыгын билип алышчу. Жыйынтыгында көпчүлүк эл менин талапкерлигимди колдоп, президенттик кызматка шайланып калдым. Бул таптакыр акылга сыйбаган нерсе да, ошо криминалдык топтор бийликке алып келди, криминалдык топтор шайлайт экен деген нерселер бул акылга сыйбаган нерсе. Ошону жокко чыгарып, жокко чыгаргандан сырткары криминалдык топтор ошол учурда кимди колдогондугундагы факты менен айтып бериптир. Борбордук аянтта ошо күндөр болдук, кимдер болуп аткан, кандай кишилер болуп аткан биз маалымат бизде толук бар чындыгында. Крим төбөлдөр тууралуу биз чындыгында андай маалыматтар жок болчу. Биз андан мурда эле жыйындарды өтүп, өзүбүзчө уюштуруу иштерин жүргүзүп, ушу Садыр Нуркожоевич ошо түрмөдө акыйкатсыз жатат деген маалыматты элдерге таратып, республика боюнча бардык жерде жүргөнбүз чындыгында. Бир нече күндөн кийин тагыраагы 28 январда Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенине туура 3 жыл болот. Бирок бул аралыкта бир топ эр иштердин аткарылганына карабай мындай сөздөрдүн ээрчигени бар. Президент өз сөзүндө кимди колдоп, кандай саясат жүргөнүн ачык айтып, ага фактылар бар экенин белгилеген. Ошол учурда Кримтөбөл Камчы Көлбаев Сапар Исаковду колдоп, Алмазбек Атамбаев экөөнү зооттолгон Мерседес унаасын белек кылганын да ачыктаган. 8 октябрь күнү Камчы Көлбаев жеке өзү Крим чөйрөнүн балдарына Сапар Исаков менен Атамбаевдин группасын колдогула деген кабар таратып, буйрук берген. Биз андай маалыматтарды ИИМдин атайын бөлүмү аркылуу телефон сүйлөшүүлөрүнөн угуп турганбыз. Алар криминалдар. Бардык күчтөр бирикти. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев жалгыз калышты. Элдин баары Сапар Исаковду колдошот. Ал президент болот деп 8 октябрь күнү өздөрүнчө жыйынтык чыгарып алышкан. 9 октябрь күнү бардык күчтөр биригип, анан бизге каршы аянтка чыгышпадыбы? Крим чөйрө ар дайым биздин эгемендик тарыхыбызда шайлоо процессине, башка процесстерде киришип келген дагыр жолу тастатат да, менин оюмча. Бул өтө мындай коркунучтуу көрүнүш. Анан азыр Крим төбөлдөр менен, Крим авторитеттер менен, негизи эле криминалдык чөйрө менен Садыр Жапаров баштаган өкмөт абдан мындай аюусуз күрөштү баштады. Аны баарыбыз көрүп, билип атабыз. Менин оюмча жанагы далилдер дагы жолу бийликти түрттү болуш керек да. Крим чөйрө менен эч кандай келишимге баруу мүмкүн эмес. Крим чөйрөгө байланышкан маалыматтар оппоненттеринин аны элге жаман көрсөтүү максатын көздөгөнүн ачыктады. Аны менен катар ошол учурдагы Азаттык медиасынын тараткан маалыматтарына да токтолду. Алар менин бийлик башына келишиме караманча каршы турушту. Сырткы кожоюндарынан каршы тургула деген буйрук алыштыбы ким билсин. Айтор Садыр Жапаровду жалаң зектер колдоп атат деп аянтта чогулган жөнөкөй элдин баарын зектер деп дүйнө жүзүнө жар салышты. Аянтка чогулган эл мындай жалаа жапкан маалыматка жинденип, азаттыкты талкалайбыз, өрттөйбүз деп кеңсесине жөнөп калышкан экен. Койгула, сабыр кылгыла деп араң токтотуп калгам. Мындай инсандын кылып атканын көрүп билиш керек да. Инсандын кылып атканын жөнөкөй кылып атканын эле айтып коюш керек да. Бүгүнкү күндө анан жана көрө албастык, жанагы бут тозмой, андай нерселерди токтотушубуз керек. Жанагы бизде диванный эксперттер деп коет, ошолор отуруп алып түрлүү нерсени жазып коюшат да. Бул туура эмес. Белгилесек, мамлекет башчысы Садыр Жапаров 2021-жылы президенттик шайлоого ат салышып, калктын көпчүлүк добушу менен жеңип чыккан. Быйыл 28 январда анын президенттик кызматка киришкенине туура 3 жыл болот. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибелал уулу, регион Бишкек. Жапаров Садыр Нуркожоевич